Манас бул биздин руханий дөөлөтүбүз. Манастын коррупционерлери деп интернеттерге чыкпаш керек. Манастын сойкулары деп чыкпаш керек. Манастын зөөкүрлөрү деп чыкпаш керек. Манастын атына сөз кетип калат. Манас бул биздин кыргыз улутунун эң тамгасы десек болобу? Кыргыз улутунун, кыргыз баласынын эмес, кыргыз улутунун митиркеси десек болобу? Демек, биз бул Манас деген биздин өзөктүү эпосубуз, өзөктүү улутубуздун уңгусу десек жарашат. Сиз туура айтып атасыз, Кудайберген агай. Манас бул биздин руханий дөөлөтүбүз. Манас бул биздин улуу мурасыбыз. Манас бул биздин духубуз. Демек, шаарга аты берилгенден кийин мен Жалал Абадтык туугандарыбызды куттуктайм. Бирок бүгүн кандай кубанып атышса, эртең андан 7 эсе, 10 эсе чоң жоопкерчилик болуп аткандагы сезишет деп ойлойм да. Анткени Манастын сойкулары деп чыкпаш керек. Манастын коррупционерлери деп интернеттерге чыкпаш керек. Манастын зөөкүрлөрү деп чыкпаш керек. Ушул сөздөр этиятталып, айтылып, ошол райондо, ошол шаарда мыйзам бузгандар, жанагындай жаман иштерди кылгандар дээрлик жокко эсе болуп, эл үлгү катары көрсөтүлүшү керек да. Манастын атына сөз кетип калат. Бул нерсени айтып коюу керек деп ойлойм мен. Ошон үчүн Манасты биз кече жакында жанагы ичимдиктердеги аттары берилгенде, Манас Семетей Сейтек дегенде дагы аябай чоң талкууларды жаратканбыз. Манас ичимдикке коюлбаш керек деп. Бүгүнкү күндө мына шаарга кадырланып коюлуп атабы, демек шаардын тургундары, ошол эл, ошол журт Манастын аброюн дагы мындан нары таза сактоого милдеттүү деп ишенем мен. Ойлойм мен. Рахмат. Рахмат.